Түркия Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алгачкылардан болуп тааныган боордош өлкө. Быйыл кош майрам эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен утурулай эки өлкөнүн дипломатиялык алакасына дагы 30 жыл толуп отурат. Эки өлкө ортосундагы соода экономикалык, маданий, билим берүү, ошондой эле медицина тармагындагы мамиле күн санап артууда. Боордош өлкөлөрдүн эки тараптуу мамилесин бүгүн талкуулоо максатында Кыргызстандын Түркиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев мырзаны биз бүгүн студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз Кыргызстанга. Рахмат, кош келдик. Элчи мырза, сиз бизге макулдугуңузду берип, суроолорубузга жооп берип жатканыңыз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алгачкы эле суроом эки өлкөнүн дипломатиялык алакасы тууралуу болсун. Мамлекет башчыбыз өзү дагы ишине киришип жатып, эл аралык алаканы мындан ары арттыруу бирден бир коюлган талаптардын бири деп айтты эле. Сиз элчи болгондон бери эки өлкөнүн 30 жылдык дипломатиялык алакасын арттырууга кандай кадамдарды таштадыңыз? Ишиңизди эмнеден баштадыңыз? Анан өзүңүздүн учурдагы алып барып жаткан иштериңиз туурасында азын олак айтып берип кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден ушундай чакырып, ушу эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык жана башка мамилелер боюнча ушундай кызыкканыңыз үчүн. Биринчиден бул сапар биздин келгенибиздин себеби бул өкмөттөр аралык комиссиянын 10-туруму болду. Ага улай жана иш форуму өттү. Ошонун алкагында келишимдерге кол коюлуп, ишкерлер өзүнчө бир биргелешип, аларды өзүнчө ортосунда бир мамилелер түзүлдү. 2 жылдын ичинде биз биринчиден ушул өкмөттөр аралык комиссия бир 4-5 жыл өтпөй калганды биз 2019 жылы жандандырып, ноябрь айында Анкарада өткөргөнбүз. Ал эми ушундай эле мына 2 ай мурун өткөн иш форумду Стамбул шаарында өткөргөнбүз. Ошондо Стамбулда биринчи иш форум өтүп, түрк тараптан 200-300дөй адам катышып, иш адамдары, ошондо тилекке каршы бизден бир 10га жакын эле адам катышып калган. Эми мунун себептери да көп. Себеби биз жерде ушул ишкерлердин уюмунун башын коштурган жана биздин соода палаталар уюму өзү катышкан эмес. Эми ачыгын айтышыбыз керек да. Анан ушул жерде ушул ишкерлер өзүнүн инициативасы менен келип катышкан. Ал эми түрк тараптан ушундай иш форумдарды ошондой соода палаталар уюштурат да, аны өкмөт уюштурбайт. Анан өзү негизги максат ушундай да. Анан бул жолкусунда мына эми ушу Бишкекте өттү. Биздин ушул иш, ар кандай иш ассоциациялар ушулар биригип, чогулуп бир жакшы иш форум жыйынтыктуу, жемиштүү болду деп ойлойм. Бирок дагы эле ушул биздин ушул соода палаталардын иши жакшыртуубуз керек да, себеби ишкерлердин таламын талашып иштеген мына ушул палата болуш керек. 8 айдын жыйынтыгы менен өзү 600 миллион доллардан ашып соода алакабыз. Бул мурунку жылдарга караганда көп да. Былтыркы жыл менен салыштырганда бул 74%га ашык болгондугусу. Ал эми бирок бул жерде бир айта кетчү нерсе, биздин статистика менен Түркиянын статистикасынын айырмасы бар. Мындан да бизде көңүл бурчу нерсе бар да. Себеби ушул көп жылдардан бери бул методология башка, тигиндей мындай деген сөздөр бар. Мен буга толук кошулбайм да. Себеби мына бир нерсени алып сатып бияка кайра жиберсең, ал кандай методология? Ал өзгөрбөш керек да. Анын баасы да өзгөрбөш керек. Анан мына бүгүнкү былтыркы жылы мисалы үчүн мурун ушул 450 миллионго чейин болгон, ушул акыркы биздин 28-жылкы соода сатык эки мамлекеттин ортосунда былтыр 508 миллионго чыкты да, түрктүн статистика боюнча, түрк мамлекеттин статистика. А биздики боюнча 286. Көрдүңүзбү айырмасын? Анан буга ушу көңүл бурушубуз керек. Мен ойлойм буга биздин өлкө башчыбыз, президент, өкмөт башчылар, министрликтер мындан кабары бар болуп, буга атайын тапшырмалар берилген президент тарабынан. Мен ойлойм жыйынтыктар чыгат болуш керек да.
Бул да жана эми сөздүн ачыгы бул жерде контрабанда болушу мүмкүн, ар кандай баягы эскиде коррупционный схемалар болушу мүмкүн. Буларды жоюш керек. Бирок эми биздин негизги милдет ошо эки президент, биздин президент Садыр Жапаров июнь айында расмий сапары болбодубу. Ошонун алкагында эки президент көрүшүп, анда да биз ошол эки мамлекеттин стратегиялык отурумун өткөргөн да. Ушул жерде эки президенттер ушундай тапшырма беришкен, 1 миллиардка ушул соода жүргүзүүнү 1 миллиардка жерелди деп. Бирок момундай жакшы эмелер менен иштесек, андан да ашканга мүмкүнчүлүк бар да, бирок ошо 1 миллиардка жеткенге толук мүмкүнчүлүк болот. Биз азыр айтып калгандай, ошо эки өлкө ортосундагы бизнес форум, анан өкмөттөр аралык комиссиянын ишине ылайык экономикалык жактан бунун бизге мааниси зор. Анан ошонун алкагында Турциянын вице-президенти Кыргызстанга келди, мамлекет башчысы менен да жолукту. Кандай маселелер каралды? Эми бул жолугушууда көбүнчө ошол июнь айында өткөн, 9-10 июнда өткөн биздин президенттин расмий сапарында макулдашылган Түркиядагы, Анкарадагы президент Эрдоган экөөнүн ортосундагы жолугушуудан кийинки макулдашылган келишим жана башка сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын ишке ашыруу. Ушунун баары кагаз жүрүндө эмес, сөз түрүндө эмес, ушуну ишке ашыруу. Ошонун биринчи максаты катары ушул өкмөттөр аралык комиссиянын иши болду. Андан ошонун ичинде иш форум. Анан мындан ары ушул иштердин баарын биздин эми өкмөт тарабынан ар бир министрликтер өкмөт башында туруп муну ишке ашырышы бул абзел. Жарандардын визасыз жүрүү мөөнөтүн 180 күнгө узартуу маселеси дагы каралды да. Эгерде бул маселе ишке ашса, кандай пайдасы бар, кандай бир тоскоолдуктар болот муну чечүүдө? Эми бул маселе ошол мен айтып өткөн президенттин июнь айындагы сапарынын алкагында көтөрүлгөн. Муну биз дагы көтөрдүк түрк боордошторго. Бирок эми бул жерде ачык айтышыбыз керек, түрк тарап айтып атат, биз кыргыз боордошторубузга эң жакын адамдарга ошонун ичинде Азербайжан, биз жана башка бир аз мамлекеттер бар, ончакты ушуларга 90 күнгө чейин жана визасы жок дегенчи. Андан ашык биз эч кимге андай башка мүмкүнчүлүк берилген эмес. Эми бирок ошону булар эми дипломатияда жок жасабайбыз дебейт да. Бирок биз сөздүн ачыгында бул болочок болчу нерсе, бирок бүгүн эртең болуп кетчү нерсе эмес. Бирок 90 күн мен ойлойм бул да жетишерлик убакыт. Жана биздин жарандар келип ошо 90 күндүн ичинде көрүп, 3 ай, ошо 3 айдын ичинде иштеп, аны өзүнүн ишин легалдуу кылып алыш үчүн бул деле жетиштүү убактылуу убакта. Бирок 180, анан эгер 360 деле такыр визасыз кылып койсо деле бул деле жакшы болмок. Бирок эми Түркиянын өзүнүн ички тышкы саясаты бар да, биз ага кийлигише албайбыз. Бирок биз ошону маселени биз коюп келип атабыз. Эми Түркиядагы мекендештерибиз тууралуу сүйлөшсөк, Түркияда негизинен эмне, кайсы тармакта иштеп жатышат биздин мекендештер? Анан элчиликке негизинен кандай маселе менен кайрылат? Сиз иштеп жаткан ушул 2 жыл аралыгында мекендештерди кабыл алуу маселеси кандай болуп атат? Мисалы, биз угуп жүргөнүбүзгө караганда башка мамлекеттерде элчиликке бир өзүнүн ой пикирин, арыз муңун жеткирүү абдан кыйынга турган бир элчиликтер бар да. Сиз бул жактан ишти кандай багытта алып бара жатасыз? Жумасына канча жолу кабыл аласыз? Кандай арыз муң менен келишет? Мен ушул акыркы сурооңуздан баштайын. Жумасына эмес, керек болсо мен күндө кабыл алганга даярмын, аны билишет биздин жарандар. Бирок өзүнүн биздин эмебиз бар, жумасында бир жолу ушу график боюнча кабыл алуу. Андан тышкары биз мына ушул 2 жылдын ичинде уже 1 жылдан ашты. Түркияда жашаган, Түркияга барып келгендин баары билет, жана рандеву системасы деп коет. Кайда барса жарандар, түрк жарандар өзлөрү ошол электрондук цифр негизинде мындай кабыл алууга жазылат. Ошонун негизинде ачык айкын убактысын өзлөрү тандайт, күнүн өзү тандайт. Ошол күнү биздин консул кабыл алууга милдеттүү да. Биз ошону киргизгенбиз. Азыр эч ким тааныш, башка же болбосо бирөөнүн ортого өзлөрү гана онлайнда кирет, биздин сайтта кирип, ошол жерде бар, кайсы күн ага ыңгайлуу болсо, кайсы саат болсо ошону коет да, ошол күнү келип өзүнүн кызматын алат.
Бул биринчи биз ушуну мына сиз жана сурооңуз эмне иш кылдык ушу жарандарга дегенге ушуну киргиздик. Бул өтө жеңил, өтө ыңгайлуу, электрондурушту. Бул өтө ыңгайлуу. Биринчиден, экинчиден бул дагы жанагындай ачык айкында баары белгилүү. Аны эч ким оңдой албайт. Аны сиз да көрө аласыз. Ошо мисалы үчүн эртең консулга ким жазылды, ким канчада келе алат. Аты жөнүнөн өйдө бар. Бул экинчиси. Үчүнчүсү биз жарандар үчүн өзүбүздүн мурун бир гана сайт болсо, азыр биз соцсет билесиз, өзү өтө соцсет активдүү. Анын ичинде Туркияда Twitter менен Instagram, Facebook. Бизде ушунун баары элчиликте бир гана кыргыз, орус тилинде эмес, биз түрк тилинде, даже англис тилинде, 4 тилде, мен ачык эле айтайын, бул элчиликтердин арасында 4 тилде биздин эле элчиликте ушундай соц тармак жана сайтыбызда баардык маалымат бар. Мен айта кетчү нерсе, ушул 2 жылдын ичинде биз 2019-жылы кол коюлган эки мамлекеттин ортосунда жана социалдык коргоо боюнча. Ону мен кыскача жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, жанагындай легальнуу, мыйзамдуу иштеп жүргөн жарандар Туркияда 1 жыл иштейби, 10 жыл иштейби, 15 жыл иштейби, 20 жыл иштейби, тапкан жана төлөнгөн төлөмдөрү жана социалдык жана пенсияга деп коебуз да. Ошонун баарын кайра кайтарып Кыргызстанга келгенде ошол төлөнгөн бүт каражатын кайра алганга акысы бар. Ошондой эле түрк жарандары биякта иштеп, ошондой социалдык төлөмдөрдү бир жерде төлөнсө, аны алганга тияктуу укук бар да. Бул дагы өтө маанилүү нерсе да, жана бизге өзгөчө жарандардын мыйзамдуу түрдө иштегенчи. Анан ушул жерден айта кетишим керек, учурдан пайдаланып. Бизде жана кандай жарандар деп атпайсызбы? 90-жылдары бизде көбүнчө жарандар окуш үчүн, анан бул жерде ачык айтыш керек, челночный бизнес деп койчу ошол кезде. Ушун үчүн көбү барып, анан көбү калып ошол жерде турмушка чыккандар бар, жөн эле иш алып барып аткандар бар. Бизде иш адамдары бар, окумуштуулар бар, докторлор бар дегенде ар кайсы Түркиянын айта кетчү 81 бөлгүсү болсо, аларда провинциясы. 81-inde бүгүнкү күндө кыргыздар жашайт. Бардыгында кээ бир жерде даже жана Сирияга жакын кооптуу деген жерлерде 1-2ден кыргыз биздин жарандар жашайт. Ошол эме толук мындай так маалымат жок, канча жашайт, себеби бизде жана консулдук учетко турбайт. Анан көбү мындай эме мыйсамсыз келгендер да бар да, ошону биз алыш так маалымат. Бирок биз эмнеден биз маалыматты алабыз? Биз bir жылда мисалы канча адам кирди Түркия, канча адам чыкты. Биз ошонун айырмасынан алабыз да. Ушул айырма акыркы 5 жылдын ичинде 20-25 миңдин ортосунда да. Себеби bir жылы 22 миң, bir жылы 23 миң, канча, bir жылы 24 миң, ушундай 20-25 миңдин арасында да. Себеби Түркияга кирип, bir жылдын ичинде кайра чыккан адамдардын айырмасы. Өзүңүзгө белгилүү да бул. Бирок биз бу жерде плюс-минус айтабыз, мисалы көбү такыр чыкпайт, ошол жакта жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап жашайт. Ошону да биз мындай эсепке алып, ошонун эсебинен биз ушундай деп жүрөбүз да, 25 миңдин тегерегинде биздин жарандар жашайт. Акыркы 2 жылда пандемия болгондо кичине жарандардын саны азайды. Да 1-2 цифр айта кетсем, түрк жарандыгын алган 11 миңден ашык биздин жаран бар. Ал эми ошол жерде ишке өзүнүн легалдуу орноштуруп, ар кайсы былтыркы жылдары 17-18 миңге чейин ошондой бар да. Анан ошондо өзүңүз карап көрүңүз, ар жактагы айырма жанагындай мыйсамсыз келгендер булар да бар да. Бизде эми өзү 1765 бул цифра өзгөрүп турат. Эми акыркы цифралардын ичинде биздин студенттер, магистранттар бар. Анын ичинен 756-сы бул жанагы түрк стипендиялары деп коет, жана программалар менен келип окугандар. Калгандары өз эмеси менен келип ошол жерде окуп иштегендер бар. Мунун да бир себеби бар, мен байкадым. Себеби биздин кээ бир жердеги университеттерден же жогорку окуу жайларынан окуу жана контракт төлөмү тигил жакта арзаныраак экен. Анан экинчи себеби жана ишке орношуп өзгөчө туризм жагында
ошол иштешип бул жагынан баргандар бар да. Анан кандай бир маселе менен кайрылат? Орчундуу маселелер кайсылар? Негизги эле маселе бул жарандар жанагы мисалы эми паспорттун жаңыртат, же болбосо үй бүлөсү болсо балдардын жаңыдан мындай бала төрөлсө ошого жанагы документтерди алат, туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Мисалы үчүн 2 жаш үйлөнсө жана нике күбөлүгүн жасайт. Ушундай жана доверенностьтерди оформить этишет. Баары ал жагынан. Анан бизде ушу эң негизгиси консулдук учетко биздин жарандар аз турат да. Мисалы үчүн биздин Стамбулдагы ген консулдукта 2000ге жетпеген 1800, мына бул дагы акыркы ушул жылы көбөйдү. Эскиде бул 900 эле болгон. Консулдук учетко турган. Эми муну себебин билесиз, ошолор гана жана шайлоого катышыла алат да. Себеби жана регистрация. Биздин элчиликте мурун дагы ушу 800 болгон, азыр 1400ге жакындап калды. Көрөсүзбү, биригип баары 3000ге жакын эле, 3000ден ашкан адамда, өзү 25000дей жүрөт. Эми бул эми салыштырмалуу жана Россия башка менен караганда бизде көп жанагындай. Бирок ушу учетко турбаганы ушул биздин жарандардын муну колунан кармап келип учетко эч кимди кыйнап кое албайт. Себеби эмне деп ойлойсуз? Эмнеге турбайт? Эми себеби биздики жанагы мурун турбай келген, азыр жана документ керек болгондо ошого гана келгенде келип катышат да. Анан кээ бир себеби жана мен 11000дей дегеним түрк жарандары деген, булар эми бизде 2 жарандык мүмкүн эмес да. Түркияда боло берет 2 жарандыкты. Бирок ошол кош жарандыкты, бирок бизде эми адам өзү колун арыз жазып жарандыктан чыкпагандан кийин бизде аны эч ким жарандыктан чыгарбайт. Бирок ошону деле кээ бирөө түшүнбөй аны келип жанагындай консулдук учетко турбайт да. Эми ушундай маселелер, ушунун баары бизде жазылуу. Мына азыр эми баары соцсетте отурушат. Ушул маалыматтын баары бар. Анан мен ушундан да пайдаланып, бул жерде биздин өзүбүздүн мекендештерге айтат элем, ошол жакта иштеп жүргөн, жашап жүргөн мекендештерге ошол биздин даже сайт же болсо бул Тышкы иштер министрлигинде бар, алып ошолорду көбүнчө берип. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ушу жарандар тууралуу эми бул жерде да ачык айтышыбыз керек, кээ бирде жана мыйзамсыз алып барып иштеткендер бар. Анан муну дагы ушул жөн эле аякта мындай жыргал турмуш жок, анан барып акча табат десе эле мындай жибере берген, өзгөчө биздин жаш кыздар ушуларды жиберишет. Анан муну дагы мындай бир тактап мыйзамдуу түрдө кылыш керек да. Бул жерде жиберип аткан жана бизде көп фирмалар бар, ошолор дагы булар жибергенден кийин жумушка орноштуруу боюнча кайра ошонун милдетин алып, ошолордун коргоп, ушу акырына чейин булар ушу мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ушуларга ушул милдетти жүктөш керек да. Пандемия учурунда өткөн жылдагы биздин жарандарды ал жактан ташып келүү же болбосо дары дармек маселеси боюнча кандай бир маселелер жаралды? Ошолордун чечүү жолу кандай болду? Бул өтө маанилүү суроо, жакшы суроо. Ушул өзгөчө былтыркы пандемия жаңы күчөп өтө кыйын болуп, биздин мамлекетте, Түркияда кыйын мезгилде биринчиден Түркия мамлекети бизге кол сунуп жардам берди. Биринчи жанагы концентраттарды, ПЦР тесттерди жана башка медикалык жардам берди. Биз буга өтө ыраазыбыз. Ошол мезгилде эле өзүңүздөр билесиздер, бул жакта эмес, ошо Түркияда 3-4 айга чейин иштер баары токтоп, баары жабылып, биз эле эмес, Түркиянын жарандары өзүлөрү ишсиз калды. Ал жерде тышка чыкканга эмес, 2 шаардын ортосунда эмес, көчөгө чыкканга тыюу салынды. Ошол кезде биздин жарандар мамлекетибизге, мекенибизге кайтабыз деп маселе көтөрүлдү. Ушул мындай 2 жыл ичиндеги бир чети кыйын, бир чети мындай өтө бир маанилүү иш-чаралар болду да. Ошол кезде биз ушул түрк тарабы менен ошо мурунку түзгөн 1 жылдын ичиндеги алакабыздын негизинде адам менен көрүшпөй калбадыбы? Аларда өкмөт жумушчулары да чыкпай калды, онлайн өттү. Ушунда биз жарандарыбызды ошо түрк тарабынан улук саатын алып, ал кезде билесиздер, бул жакта да улук саат керек болчу. Мен сөзүн ачыгын айтайын, бул жердегилер билет, бизге биздин эми кыйын болду да биякта да. Россиядан бияктан келет деп, бияктан улук саат алгандан көрө мен
Түркиядан да уруксат алыш кичинеме жеңилдебейм, бирок алар бизге кол сунуп учактарын да берип, эми ал бекер эмес. Ошол кезде жарандарыбызды ошол көчөгө чыгарып, шаардан шаарга келип, Стамбулдан 12 рейсти аяк башы 3200 адамды алып келүүгө биз ошо үлгүрдүк. Анын ичинде бир гана Түркияда эмес, башка мамлекеттерде жашагандар да ошо Стамбул аркылуу келбеди. Биягы Малайзия, башка тиягы Америкадан баштап ошолордун баарына да уруксат алып, ал кезде ар бир адамга уруксат бол. Ошондо биздин жанагы соцсетте түзгөн биздин ошол сайтыбызда ушул аркылуу биз баарын жарыя кылып, ошону онлайнга коюп, ким мына имки рейс менен ошол учат, ошол жерде тизмеси болду, ошол жерде ачык болду. Анан маалымат берилип, ошондо биз ушул мен кетем деген жарандарыбыздын баардык суроо талабын аткардык. Мен ойлойм, жүздө ошолун баары мекенибизге келип, кайтып келип, өз убагында ошол бир аз кыйынчылыктар болду. Иш болгон жерде сөзсүз каталар да болот, анысы да болду бир аз. Бирок негизинен иш жакшы болуп, ушул Түркия мамлекети жардам менен ошол өкмөттүк, анын ичинде жана менчик, жана өзгөчө Түрк аба жолдору, Pegasus деген компаниялардын жардам менен биз ушу жарандарыбызды өз убагында кайтарып алдык менен сен. Эгемендүүлүк күнүнө карата Түркияда Манас баатырдын эстелиги орнотулду. Бул эстеликти орнотуу демилгеси кимге таандык? Кайсыл жактан колдоо болду? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул жерде бир айта кетчү нерсе, ошо мен 2 жыл мурун ишке киришкенде мен ошо Анкара мэриясынын башчысы, анан ошо Анкаранын ичинде 23 райондор бар, жана бизде Бишкекте 4 район болгондой. Эми алардын ар бири өзүнчө муниципалдык статусу бар. Ошонун ичинде эң Анкарадагы эң чоң Кичөрөн деген шаарча ошо району бар, Кичөрөн деген. Ушунун башчысы менен да жолугуп калып, десем ушул өзү мектепте Манасты окуп, өзү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын баарын окуган адам экен. Анан ошол жерде эми Түркияда жашагандар көбү билет, Анкарадагылар өзүнчө. Ушул Анкарадагы эң бир майдан деп коет. Ошо Кичөрөнүн өзүнүн мэриянын астында мындай аянтча бар, чоң. Ошол аянтчада түрк каганаттарынын башчыларынын кичинекей эстеликтери бар. Анан ошол жерде бир шаркыратма бар. Анан шаркыратманын жанында бир фонтан бар экен, ошол площадьтын өзүндө. Анан мен тамаша кылып айтып калдым. Ол жерде шаркыратма турганда ушу фонтан мындай көрүнбөй калат экен. Ушу түрк каганаттары туурасында баарыбыз бир бешиктен чыгып, Манас бабабыз дедиңиз. Ушу Манастын эстелигин ушу фонтан жердин берсеңиз, ушу жерге эстелик орнотолу десем, тамам деп эле сразу макулдук экөөбүз алдык. Анан ошондон бери демилге башталып калып, биз кайрылып, анан эми билебиз ушул өкмөттө мисалы бюджетте кичине тартыш. Анан мен бир жарандарга кайрылдым. Өзүбүздүн Түркияда жашаган, биякта жашаган, өзүм бул соц тармакта кайрылып, анан өзүбүз ушу элчилик мен баштап, өзүбүз да бир аз тыйын каражат чыгарып, анан баягы көл көп түкүрсө көл болот болуп эле ушул ишке ачты. Эми сөздүн ачыгы жарымынан көбүн түрк биздин боордош достор ушул каражатты мойнуна алышты, жардам беришти. Калганын биздин жарандар, эстелик бир жерде жасалып, анын скульптору, архитекторлор биздин кыргыз жарандар. Биздин эң негизги максат жөн эле барып эстеликти коюу эмес, ушул эстелик аркылуу ошол бизди ошол башка мамлекетте боордош болсо дагы Манас аркылуу таанысын депчи. Андан мурун биз ошол 1,5 жыл мурун Чыңгыз Айтматовдун эстелигин ачканбыз. Ушу кичинекей парк болсо дагы аны ошол киши мисалы Тургут Алтынок өз эсебинен ачкан. Баардыгын мойнуна алып, парктан баштап эстеликтин баарын өз жасаганда биз демилге гана көтөргөнбүз. Анан мен ойлойм, биздин бул элчиликтердин жана жарандарды коргоо жана мамлекетти иштерден ушундай маданий гуманитардык жактан да бир ишибиздин бул бир жыйынтыгы десем болот да. Элчи мырза, убактыңызды бөлүп, бүгүнкү биздин суроолорубузга жооп берип, берүүбүзгө катышкандыгыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргызстандын Түркиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен эки өлкө ортосундагы ар тараптуу алака тууралуу маек курдук. Саламатта болуңуздар.